Бүгүнкү адаий окуу сабагыбызда элибизге белгилүү инсан Исхак Разаковдун бала кези жана анын өмүр баяны тууралуу маалымат алмакчыбыз. Улуу инсан Исхак Разаков Кыргыздын бир жанып өчкөн жылдызы. Ал 1910 жылы 25 октябрда азыркы Баткен областынын Лейлек районунда жарык дүйнөгө келген. Ал мекенибизде 46 жыл бою мамлекеттик жумушта иштеп, кыргыз элинин өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Разаков өзүнүн ак эмгектери, патриоттуулугу менен гана таанылбастан, сезимди толготуучу учкул сөздөр менен дагы таанымал. Анда келгиле, Исхак Разаковдун балалык кезине бир кайрылсак. Эрте жазда айылдын чети менен бир топ атчандар жай бастырып келе жатышты. Амир ажы жанындагы урматтуу адамдар менен өткөн кеткенди сүйлөшүп тегеректе көз чаптырып баратты. Ак эшменин ак куму жерге төшөлгөн, кең жайыкта ойноп жаткан топ балдарга, анан да кумга түшүрүлгөн шаардын картасына көзү түштү. Аң-таң калган ажы аттын башын тартып балдарга карай бастырды. Анын артынан калгандары да жете келишти. Ассалому алейкум жигиттер, бул силер эмне кылып жатасыңар деп сурап калды кызыга ажы. Балдар чоочуркай унчукпай туруп калышты. Ортодо жымжырттыкты Исхак бузду. Ассалому алейкум ажы ата, биз шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, мына мунусу дарбазасы, мунусу булар көчөлөрү, а булар үйлөр, тигил болсо дүкөн, а бул болсо дарыясы деп жерде жаткан ак куурайды колуна ала коюп, баарын түгөл көрсөтүп түшүндүрүп бере койду. Исхактын көңүлүндөгү шертенүү, сыймыктануу өңүнөн да сүйлөгөнүнөн да даана байкалып турат. Амир ажы тогологунан келген, кара тору бажырайган көзүнөн от жанып турган баланын таң калыштуу тигиле карады. Аны тартынбастан батыл сүйлөгөнүнө, жылдызы жанган жүзүнө назары түштү. Амир ажы бир канча убакка дейри унчукпай туруп, Исхактын мээримтөөгө карады да алдыга бастырып кетти. Анын артынан калгандары жөнөп кетишти. Амир ажыны 7 жашар баланын айткан сөзү, түзгөн картасы таң калтыра берди. Атчандар ак эшмек октусунун кырына чыккан кезде Амир ажы аттын башын тартып токтотуп, жанындагы чогуу жүргөн урматтуу кишилерине мындай деди. Жанагы батыл сүйлөгөн кара тору бала бир адам болуп чыгат. Бирок биз аны көрбөй калабыз го. Ажы ата Исхакка астейдил назарын салды. 2 жолу Меккеге, Каабага барып, ажы болуп келген Амир ажыны таң калтырган кичинекей Исхак эч нерседен бейкапар достору менен кайрадан өз ишине киришип, шаар курууну астейдил улантып жатты. Кийин бала чын эле чоңойгондо элге кызмат кылган, эл үчүн күйгөн адам болуп чыкты. Ал улуу инсан Исхак Разаков болчу.